берки маселенин баарын жогорку кеңеш, айыл өкмөттөр, акимият, бардык министрлер чече турган маселеге биз могу курултайдын делегаттары келип бутубуз чалынып отурат да. Менин айтарым дегеним, кыргыз элинин мына туризмди тозобуз деп атабыз. Ошолор тозгонго курултайдын делегаттары кыргыздын кыргыз экенин тааныткан идеологияны көтөрүшүбүз керек. Биз башка тарабынан жардамдашыбыз керек. Бир шайланган делегаттардын 1-2 күн менен чектелип калбай, кийинки курултайдын шайлоосуна чейин делегаттардын эл алдындагы милдеттери үчүн кызмат кылуусуна мен туура деп эсептейм. Бирок биздин багыттарыбызды башка тарабынан көздөп, башка жагынан элге, элибиздин рухун көтөргөнгө чыксак, бул жерде эң сакалдуулар отурасыңар. Жаштардын баарын жана бир жерде айтылып атат го. Бүркүттү кыргыз бул бүркүт. Асманга бийик эркин учуш керек. А биз болсо бояка отуруп алып, бүркүттө болгон балдардын баарын тоокканага камап атабыз. Мен силерге айтып кетерим, курултайдын делегаттары мындан кийинкиде эгерде курултайдын делегаттары идеологияны кыргыздын аркы өзүбүздүн иштерди жасай албасак, же курултай таркаш керек. Болбосо бул майда барат баарын маселени чече албаган жогорку кеңешти таркаталык. Рахмат көңүл бургандарыңыздарга. Биз молдолорго ошон үчүн Демөөрчүлүк фондунан бир жылга айыл аймактын молдолоруна 233 бекен ушундай молдолорго 8000 сомдон зарплат берип атабыз азыр. Эми марттан баштап бүтүндөй өлкө боюнча молдолорго бере баштайбыз. Мечиттердин молдолоруна. Бул 4000ге жакын мечит. Ар бир айылда бирден, кээ бир айылда 2ден мечит бар. Муфтиятка караш тийиштүү. 8000 сомдон акча бере баштайбыз. Зарплат. Постоянный. Марттын аягынан баштап. Жылдын аягына барып, ар бир молдо 20 000 сомдун тегерегинде айлык калат. 20 000 сом. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Эми туугандар, баалар муну манипуляция кылып, оппозициячыл маанайдагылар бизде кымбатчылык деп атпайбы? Кымбатчылыкты да өсүп атат, мен аны танбайм. Бирок кошуна мамлекеттер менен салыштыргыла да. Бизде эң арзаны бизде. Кошуна мамлекеттерде бүт дүйнө жүзүндө өсүп атат да. Бир өскөндө биз Кыргызстанда эле өсүп эле, кошуна мамлекеттерде өспөй калып аткан жок да. Бизде болушунча, колдон келишинче арзан кармаганга аракет кылып атабыз. Мат резервке бүт баарын алып келип 3 жылдык, 5 жылдык тамак аштарды сактап кармап турабыз. Кокус эле дефицит болуп, ушундай бир дүйнөдө эми көрүп атасыңар, кырда алгандай бирдеме болуп баратса, мат резервтен берип мындай сактап калалы. Мени бийлик бутактарын сындай берсеңиздер болот, каалашыңарча. Коррупция болсо изилдегиле, тизмектеп туруп алып келип бергиле, анан биз ошону коррупционерди жазалабай атсак, анан ошондон дүңгүрөтүп элге айтып чыксаңар болот да. Мына жазалабай атат деп туруп. Биз силерсиз деле өзүбүз эле жазалап атабыз, издеп атабыз, таап атабыз, жазалап атабыз. Биз көрбөй калган жактар болсо, силер таап келсеңер, ал бизге жардам гана болот. Урматтуу журналисттер, блогерлер дейбизби, сөз эркиндигин элди башаламандыкка чакыруу, бирөөгө жалган жала жабуу, жалган маалыматтарды таратуу менен алмаштырбаңыздар, сураныч. Камалып жаткандардын көпчүлүгү элди соцсеттерден башаламандыкка чакырып, көтөрүлүшкө чыккыла, жок кылалы бул бийликти деп камалып аткандарын билесиңер элдер көпчүлүгү. 100% болбосо да бир 90-95% ошондой камалгандар. Садатбек Түлкиев дейт, күйүүчү майга 1 сом кошууга каршымын дейт. Мен муну айтып өттүм жогору деп. Каршы эмессиздерби? Кол көтөрүп койгулачы гана жана фондко. Ким каршы эмес болсо, 1 литрге 1 сом. Колдойт экен баары. Каршы жок. 1-2 киши каршы экен. Урматтуу Евро парламенттин депутаттарына да кайрылып кетким келип атат. Кече биз жөнүндө бир резолюция кабыл алышпадыбы? Якобы бизде адам укуктары бузулуп жатат имиш. Мен сиздерге берчү жоопту өзүңүздөрдүн эле кесиптешиңиздер, Франциянын депутаты Тиери Мариани берип койду да.
Бул жакта эмне болуп жатканын миңдеген километр алыстыкта жатып алып, же колуңарда бир далил кагаз жок туруп, кантип чечим кабыл алып атасыздар билбейм. Өзүңөрдүн коллегаңар да ушуну эле айтты. СДПК партиясы ушул жергиликтүү шайлоолордо мына Бишкек шаарында 1,5 миллион сомдон ашуун каражатты добуш сатып алуу үчүн элге таратып жатып кармалып атышат. Мунун баары далилденип турат. Бишкек шаары боюнча 69 агитатор жалдаса 44-ün каттоодон өткөрбөй жашыруун түздөн түз акча төлөп берип атышат. Бул добуш сатып алуунун да түрүнө кирет да, бир түрүнө. Эмне ушундай кылып атсаң алардын башынан сылайлы. Мына биз муну кылып атабыз, тигини кылып атабыз деп отчет кожоюндардын отчет жөнөтүп коюшат. Кожоюндар болсо, жакшы иш кылып жатышат экен деп буларга ишенип олтурушат. А так бул жакта кылган иштери жалган маалыматтарды таратмай, жамандык издемей, бирөөнүн аброюна далилсиз шек келтирмей. Муну менсиз деле өзүңөр көрүп билип жүрөсүңөр. Анан алар сотко беришсе, ал адамдар сөз эркиндиги кысым болуп атат деп кыйкырып чыгышат да. Шу жерден мен урматтуу Госстат департаменттин башчыларына да кайрылып кетет элем Американын. Мен силерге кайрылат элем да. Эгер акчаңарды кайда жумшаарыңарды билбей жатсаңар, бизге мамлекетке түздөн түз эле бергилечи. Биз түздөн түз дарегине жеткизебиз. Керекпи журналистиканы жогорку деңгээлге көтөрүш. Керекпи журналистиканы жогорку деңгээлге көтөрөбүз. Керекпи сөз эркиндиги толук камсыз кылып беребиз. Берген акчаңарды эффективдүү, түздөн түз дарегине жеткизе кылып жумшайбыз дагы, анан силерге биз алдабай эле отчет беребиз.